көзді қапталындағы қарачан ошол кезде жолдорус бар батыр жаралынған мындай жан эркөкжалды көргөндө аждар качып чачылып албан бет менен чубактын. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү балдарым жана кыздарым, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Азаматтар, менин да маанайым абдан сонун. Бүгүн биз силер менен Манас баатыр жөнүндө сүйлөшөбүз. Силер Манас ким болгонун билесиңер, Манастын төрөлүшү жөнүндө маалымат аласыңар жана патриоттуулукка тарбияланасыңар. Манас жөнүндө билгиңер келсе, анда конт коюп, видеону көрүп, угуп отургула, Манас кыргыз элинин баатыры болгон. Элин жоодон, жерин душмандардан коргогон жүрөк баатыр болгон. Манас төрөлгөндө атасы Жакып менен энеси абдан кубанган. Себеби алардын көптөн күткөн уулу болгон. Манас жарык дүйнөгө келгенде көлөмү 7 жаштагы баладай болуп чоң төрөлгөн. Оозан талы деп оозуна сары май салса, 3 карын майды жеп койгон. Манас төрөлгөндөгү кебетеси маңдайы жазы, башы кууш, кош кирпик, көзү үңкүр, жалаяк ооз, ээги узун, эрди калың болуп төрөлөт. Жана 2 колу толу кан чеңгелдеп түшкөндө эле атасы Жакып баласынын баатырдык касиеттерин көрөт. Ошентип Манас төрөлүшү менен эле элди таң калтырган. Атасы Жакып уулуна Манас деп ат ыйгарып азан чакырат. Бирок душмандар келип Манасты өлтүрүп кетпесин деп, жетиге чыккыча чоң жинди деп атап коюшат. Манастын ак түстөгү ак куула деген аты болгон. Манас каяка барбасын ар дайым ак кууланы минип жүрчү. Манас бойго жетип, Каныкей деген акылдуу кызга баш кошот. Каныкей Манастын колдоочусу, акылманы болгон. Манас менен Каныкей Семетей аттуу уулду болушат. Семетейдин баласы Сейтек болот. Алар дагы Манаска окшогон жүрөк, тайманбаган баатырлар болушат. Балдар, силер дагы Манас баатырдай эли жерин коргогон, күчтүү, жүрөк жана кыйын баатыр болгуңар келеби? Анда ата-энеңердин тилин угуп, жакшы бала болгула, макулбу? Саламатта калгыла. Андыктан атын унутпай, ар качан